Караколдо мына чыга беришинде жесткий контроль болуп атат. Мен азыр ак сууга келатканмын да. Бuyakta ошо пост коюптур. Кайрымдуулук фонд ошо акча тыйын чогултуп продукт чогултуп атат элек. Мына Рейгай 2000 сом берди да. Калганыңыздар дагы эми ушуну кээ бир семьялар ачка отурат. Ошолорго бир тамак аш азык түлүк апарып берели дегенди атканбыз. Ошо айдыгер карабай силер дагы ошо бир салымыңарды кошсоңор аз болсо дагычы. Азыр бүт милициялар любой машинаны стоянкага токтотот. Каракол шаарында любой машинаны стоянкага. Так что чыкпаңыздар. Мына бизнесмен байкелерибиз мына продуктыларын карапайым элге, жардыларга жардамдашып атат. Күндө эртең менен ошо кырдаалга байланыштуу коронавирус деп күндө эртең менен чыгып кайрымдуулук иш менен алектенип атабыз. Кыргыз элим ушундай кеңпейил эл болот экен. Акча чыгарып берип атат, талакчыларын таратып берип атабыз. Ошол күндө эртең менен туруп ушундай кайрымдуулук ишине. Элдер ачка болсо мен үйдө жата алган жокмун. Ошол себептен эмне жатпайсың деп жаман көрбөңүздөр. Кемпака кесмеси бар экен. Анан ошо азыр бияка 10 килограмм un бере туралы. Пока болгон акчадан, болгон продуктлардан. Анан жардам керек болсо номерибизди чытайбыз же дагы муктаж болгон үй бүлөлөрдүн эмелери такталып атат. Чында Каракол шаарында канча муктаж үй бүлө бар, канчасына жетишет, соцсачта канчасына берет, ошолорду тактап ушундай. Мына бияка 10 килограмм un, 5 литр су май бердим, Мына биякта дагы нуждайсыздар детдомдон балдарды алып дагы багып эме алат экен, ошо бияка дагы продукт алып келип таштап бердик. Ошо кичинекей балдарды детдомдон алып багып жардам берип атыптыр байкебиз, У вас 13 Бермешел осталось, да? А сколько забрали вчера? Продуктларды алып келип таштадык. Биякта эки балаңыз уктап калды же? Дагы 3 баласы менен жолдошу Россияда экен, ошо вируска байланыштуу Россиядан да акча сала албай. Продуктлар түгөнүп калыптыр болчу, жана группадан WhatsApp'тан сураган, ошо жардам берип коелочу депчи. Ошо бияка мына сахар, чай, суу май алып келип бердик. Хорошо, жакшы туруңуз. Алла разы болсун. Менин үйүнө келдик. Келип үй тиричилигин көрүп, эт, суу май, кесме, анан картошка өйрөтөбүз да. Бул эки баласы бар экен, 3 баласы жолдошу каза болуп калыптыр. Ошо туугандарым Бол сабырыңызды ыйлабаңыз. Мына туугандар Торгоев көчөсү дагы жабылды. Мына биякта добровольный, народный дружина. Ушундайлар менен өздөрүнүн ыктыярлары менен. Что вы не светились потом? Ага, хорошо. Мына туугандар бияка балдары менен экен. Аз да болсо элдерден акча чогултуп, айдыгер карабаган адамдарды чогултуп, ар бирине ушундай бир май, бир чай, бир кесме болсо дагы таратып атабыз. Ушул элден каражат чогултуп, хлор алып, ушинтип шаардын магазиндерин көп адамдар болчу жерди ушундай дезинфекция кылып атабыз. Урматтуу Каракол шаарынын тургундары, азыркы кырдаалга байланыштуу үйүңүздөн чыкпай отурушуңуздарды суранабыз. Жана колду таза жууп, өздүк гигиенаны таза сактаңыздар. Урматтуу жергиликтүү жашоочулар, азыр ар бир подъезди, ар бир үйдү эшиктин алдын дезинфекция болуп жатат. Ошол себептен кичинекей балдарды да чыгарбагыла, өзүңүздөр да чыкпашыңыздарды суранабыз. 2 саат. Азыр дезинфекция болуп атат ар бир подъезд. Ошол себептен эч ким эшикке чыкпаңыздар, эшикти ачпаңыздар. Ар бир подъезд дезинфекция болуп тургундар. Азыр ар бир подъезд дезинфекция болуп жатат. Ошол себептен эшикти ачпай, подъездге чыкпай. Азыр ар бир подъездди дезинфекция кылып атат. Ошол хлорду Азат байке жаңырыкта жашаган. Самат, анан Азат байке экөө
2000 сом берип атат. Шаар дезинфекциялаганга. Все хорошо. Кесип алып келип бердим азыр. Жакыр жашаган же муктаж болгон үй-бүлөлөргө балдарыбыз таратып берет бирден. Мына Шапак айылына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Каракол шаарынын тургундары мына ушунун баарын Шапак айылы шаар элине кайдыгер карабай жардамын көрсөтүп ушунун баарын берип атат. Аллах разы болсун. Ар бир айыл сүтүнөн, жумурткасынан 2 жумуртка болсо дагы шаарга көмөк көрсөтүп мына. Аллах разы болсун. Мына биз баарын бөлүштүрүп азыр жакырларга, муктаждарга таратып беребиз. Торгоев көчөгө дагы алып келатабыз. Азыр бир аз акча жетишпеген байланыштуу ушундай өлчөлүү тарата баштадык. Үйдөгү киши бар, чакырып койчу. Туугандар, ушул кайрымдуулук деп чыныгы муктаж болгон жакыр үй-бүлөлөргө жардам берип атканбыз. Эми азыр кийинки учурларда бүт бар эле колунда барлар, тамак ашы барлар жардам сурап атат. Уялбайсыздарбы ошондойнучу? Раздольный айылы, Ак Суу районунда ушул унун, картошкасын шаардагы муктаж үй-бүлөлөрдүн баарына ушинтип жардам бериптир. Аллах разы болсун. Мына эми бияктарда ушуну баарын распасовка кылып, баарын бөлүштүрүп, биякта эжелерибиз, байкелерибиз буюрса ар бирине кайра таратып берет муктаж үй-бүлөлөргө. Мына биякта жумурткаларын да бериптир. Рахмат, Раздольный айылы, Качыбек айылы, Ак Суу районунда. Экинчи квартирада. Ошолорго мына элдик магазин бергенди берип атабыз. Рентгенге обул больницага келгенбиз. Саат 8ден бери. Саат канча болуп калды азыр? 2:30. Saat 9'dan beri gir almaya çalıştık. Benim mamam saat 9'da gelip gir almaya çalıştık. Canatan beri 2 saatten beri bir ek. Саламат деген байкебиз 3000 сом кайрымдуулукка берип атат. Азыр ушинтип чогултуп дары дармек алып медиктерге жардам берип атабыз да. Аллах разы болсун. Ата Кенчке дагы бир обсервация ачылды. Аны менен бирге мына ушу кайрымдуулук Каракол деп ушу карантин башталгандан бери ушу элге кызмат кылып жүргөн эстежебиз, Мадина эжебиз, Эрмат, Асир эже көптөгөн волонтерлор ушу дагы бияка аптека дагы ачып беришти. Бул аптека ачкандын себеби ушу ооруган адамдар шаар кыдырып аптека издеп убара болбосун деп аптека да ачып койду. Кайрымдуулук кылып жүргөн Каракол шаарынын кайрымдуулук Каракол фондуна чоң рахмат. Азаматсыңар ушинтип колдон келишинче таза кыргыз. Борусан, Макина, Кыргызстан деп мына байкелерибиз дагы көчө ошол пристандагы фапка жетишпей аткан нерселер бар эле, могу пульсометрлер, термометрлер ошолорду алып келип берди. Аллах разы болсун ошо компанияга дагы. Байкебиз алып келип берди, ошо көчө сурадык элек. Азыр ушуну алып барып тапшырып беребиз. Оорубасын кыргыз элим. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Азамата. Это Зика, иншаллах, нам помощь привез Бишкека. Джазакаллаху хайран. Алло. Assalamu alaikum mekendештер. Sizlerge жардамыңарга Аллах разы болсун, чоң рахмат. Бүгүн биз группабыз менен 3 регионго чыккантабыз. Бирөө Түп айылы менен Талды сууга, Жетек күзгө, анан Барскон, Ак Суу айылдарына барып,
Могу бир аз бизде турган дарыларды баарын эл жұртыбызга тараталы деп атканбыз. Себеби бул эмелерде дарылардын арасында ушул акчаларды жиберген ошол региондордон да адамдар бар болчу. Анан биз ушундай чечим кылдык. Себеби көп чоң партия заказ бергенбиз. Ошол партиядан ушул айылдарга да бөлүштүрүп, балдарына бир аз үйрөтө кетели деп чечтик. Жүрөктөрүн ойготуп, барыңарга жардам бериңер, Алла разы болсун. Чоң рахмат. Алла разы болсун ушу жигиттерге. Каракол жаштарына ыраазычылык айтып кеткиле. Нет, надо по назначению. По назначению. Системы, капельницы, гистамитазон. Эмне керек о?